Тирүүлүктүн рахаты саламдашта экен. Андыктан Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн бизде эл адамы берүүсү алып баруучу мен Таттыбү Маданбекова. Музыканы баары сүйөт, бирок музыка адамды тандап сүйөт экен. Бүгүн бизде конокто дал ошол музыка сүйгөн инсан, таланттуу мырза, мыкты аккордеончу, музыкант, учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде көркөм өнөр жана билим берүү факультетинин мугалими Калмаматов Эламан. Саламатсызбы Эламан мырза? Ыйык Рамазан айында ушундай сонун күндөс менен амандашып отурганга кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Жумуштарыңыз кандай? Жакшы жумуштар. Саламатсыңарбы? Жумуштар жакшы келип алдык. Кечинде азыр жолдор пробка, жумуштарга жетишпей, мына жаз айында май айы келатат. Май айында мына орозонун бүтүшү менен май айы майрамга толгон ай. Ошол айга даярдыктар, концерттер, ошол биринин бирине чуркап отуруп, араңдан араң жетишип келдик силерди күттүрүп. Келиңиз алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып, чыгармачылыкка кандай аралашып калдыңыз, ушул жөнүндө билсеңиз. Мен Эламан Калмаматов фамилиям. Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кыскөл айылы округунун Кызылкая деген айылында төрөлгөм. Атам мамлекеттик айыл өкмөттө иштеген, ошол сыяктуу мамлекеттик кызматтарда иштеген. Апам мугалим, үйүндө чоңойгон. Чыгармачылыкка ошол окуган кезде, эми балалык кезде айылда бардыгыбыз эл ичи өнөргенчи дейт, ошол айылдагы таланттардын арасында чоңоюп, таланттуу элдин арасында чоңоюп, ошол менен шыктан анан окудук. Ошол окуп ошентип чыгармачылыкка кириштик. Азыр ошол жол менен келатабыз. Бул өнөр кимден өттү сизге? Ата-энеңиз чыгармачыл инсандар. Ата-энем көз ушундай суроо бергенде кимден өттү деп, тай журтуңда, тага журтуңда деле жок деп мындай айтышат. Негизи атамдын бир туугандары бардыгы эле мындай ырдашкан. Эми ырчы болуп чоң немеде жүрбөгөн менен ырга жөндөмдүү болушкан. Атамдын бир туугандары баары эле аккордеон ойноп, гитара ойноп, ошентип ырдашкан. Негизи толуу жел болгондукка байланыштуу бизде аябай таланттуу, элибиз аябай таланттуулар көп чыгат негизи. Эми чыгып монтип кетпейт, бирок айылдын ичинде айтып атпайм, эл ичи өнөргенчи деп аябай таланттуулар бар айыл. Ошолардын эмеси менен ошол атамдын жактан өтүп, апам мугалим болгон үчүн, апам башталгыч класстын мугалими болгон үчүн апам дагы ырдайт. Эми аларды ошондон өткөн, ошо бала кезден ошентип чөйрөсүндө эле жүрдүк. Ырчы өнөрү жандуу өнөр дейт. Анда сизден бир чыгарма болсун. Макул. Анда мына азыр жаз келип отур эле, жай келип кетти деп элдер сөз кылып атышпайбы? Кыш менен эле, кыш келип атып эле бир кезде жай болуп ысып кетти. Анан жазым келчи деген чыгарманы аткарып берейин, Жолдошбек Мамажановдун. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының, жан иргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын, жан иргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Булбулсуңбу куштар багыма, анда
da gelip konçu şağıma kucağımdan orun vereyin güttüm ele gülüm sağına kucağımdan orun vereyin güttüm ele gülüm sağına. Kılgırasın nege mınçalık kirpiginden sırlınır tamıp Жазым болсоң жыпарыңды чач жадырасың жаным тынчалып Жазым болсоң жыпарыңды чач жадырасың жаным тынчалып Жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач жадырасың жаным тынчалып Жадырасың жаным тынчалып. Азаматсыз өнеріңіз өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Дагы башка кандай аспаптар менен ойной аласыз? Аспаптар негизи мен консерваторияны ошол спец аккордеонду бүттүм, аккордеон классын. Эми ал жерде профессионал деп ошол профессионалдык деңгээлде ошону бүттүм. Анан общий фортепиано, жалпы фортепиано окудум, фортепиано ойнойм, эми профессионалдык деңгээлде ойнойм. Анан ошол айылда биринчи үйрөнгөнүм ошол инструменттерден комуз үйрөнгөм. Эми комузду слух менен үйрөнгөм, нота менен эмес. Анан ошол боюнча комузду бир аз ойнойбуз. Эми буюрса ниеттер бар, алдыда ошол Кыргыздын улуттук аспабын үйрөнүп, ошондо ойноп, ошондо ырдасам, ошондо дастандарды, элдик санаатырларды, насааттарды ырдасам деген ой тилектер бар. Анан гитараны айылда жүргөндө ошо гитара менен ырдашчумун. Гитара ага дагы бир окуйм деп атам эми өмүр бою. Сиз айтып калдыңыз баягы эл ичи өнөркенчи депчи. Негизи эле бизде жакшы сөз бар, 1% талант, 99% аракет деген. Бул жөн гана өнөр деп айтсак жаңылышабыз. Негизи кандай кыйынчылыктар болот, кандай эмгекти талап кылат? Музыкалык аспапта ойноо деген өзү негизи билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт го. Музыкалык билим алуу музыкалык сабатты өстүрүү бул андан да татаал нерсе. Элдер ойлошот, музыка консерваторияда окутат же ошо музыкалык бир мектепте окутат десе, ой, жыргап эле ойноп, жыргап эле ырдап. Анын артында ошол кайрыктардын, жан эриткен кайрыктын артында канчалаган эмгектер бар. Мисалы үчүн композиторлор бар, оюнчулар бар, алар ошонун артында канчалаган эмгектерди жасашат. Түнү күнү иштешет. Мен студент кезде туугандарым тарынчу мага, үйгө келбейсиң, тамак ич деп, тамакка чакырсам да келбейсиң деп. Суббота, воскресеньеда окуйсуң деп, демалыш күндөрдө окуйсуң деп ушинтип урушкан күндөр болгон. Мен үчүн ал күндөр эң мага пайдалуу күн ошол күндөр болчу. Мен ошол күнү эртеден кечке отуруп, музыка менен занимаштечүмүн. Азыр мына ошол өзүм дагы мугалим болуп иштейм. Кыргыз мамлекеттик Ишеналы Арабаев атындагы университетте көркөм өнөр жана билим берүү факультетинде ошол сабак берем. Ал жерде да мен студенттерге да айтам. Өзүм дагы азыр занимаштиктин үстүндөмүн. Түнү күндө занимаштетип, күндө ушул даярданып турбасаң, колдоруң чарчайт, өзүң дагы мындай памяттериң дагы жоголот. Музыкальный памяттер, мышечный, зрительный,
слуховой память деп коет. Аларың жоготот, ошол менен сен өзүңдү жоготосуң. Бул менен күндө заниматься этип турушуң керек. Канчалык казып үйрөнгөн сайын эч нерсе билбегендей боло бересиң, бирок алдыңда көп нерсе бар. Музыкант өнөм эч ким жеткен эмес да. Ошол Студенттик күндөрдү деп калдыңыз. Ошол студенттик күндөрүңүздөн кызыктуу окуялардан айтып кетсеңиз. Студенттик күндө кызыктуу учурлар аябай эле көп болот. Эми жатаканада жашадык. Анын айтыла турганы бар, айтылбай тургандар да бар дегендей. Мен эстей кетсем аябай эле көп экен, жакшы эстей албай атам. Студенттик күндөрдө концерттерде бир концертке чыкканым эсимде. Биз эми классикалык эметебиз. Анан ушу парикмахер бир досторум бар эле. Пас дайым барып, ошолардан чачымды алдырчумун да. Анан билет, прическамды билет, барсам отуруп алып коюшчубуз. Анан бирде ушу концертке бир классика концертке мен алып баруучу дагымын. Анан оркестр менен салют дагы ырдайм. Анан ал жакта калпак кийгенге болбойт, эми классика концерт да. Анан келип отурдум, ошентип бат ала койчу, мен азыр концертке бармакмын десем, анан эгиз балдар болчу болгондо дагы. Анан бири-бирине карап эле күлүп аткан, бир кезде ушул эки жанымды кыскара калайын дедим, макул дедим, кыска алды дагы. Анан ошол жерден монтип алып атып туруп бир кезде бияка өткөрүйдү. Бияка өткөрүп эле вообще ноль менен чачымды алып салды, ушу менен башым жалтырап жатып калды. Студентмин. Концертке барсам, сахнада отурган, даярдыкта отурган оркестрдеги менин группалаштарымдын баардыгы мени карап күлүштү. Бир топко чейин күлүп, концертте ошондо башым жалтырак бойдон, ошол ыссы бойдон алып баргам. Студент күндөрдүн бир неме. Ошондон бери группалаштарым дагы мени аябай ошону дайым эстеп күлүп турабыз. Андай толгон токой нерселер бар студенттик күндөрдө. Эң алгач сахнага канча жашыңызда чыктыңыз? Сахнага мен чоң сахнага чыгып ырдап, ал жерде чыгарым аткарганымды мен студент кезден. Мектептеги сахналарда, кээ бир учурда ошол айылдык деңгээлде, райондук деңгээлдеги концерттерге мектеп учурунда эле чыгып жүргөм. Лагерлерде, мисалы үчүн. Мени айылда мисалы үчүн Куудул деп коюшу, Күмөндөр 2 деп коюшу. Мен жаш кезде сатираларды ойноп, тамсилдерди айтып, сахнага ушинтип чыксам. Анан бара-бара токтолдук, ал эми азыр башка. Анда сиздин дагы бир чыгармаңызын? Азыр эми жакшы студенттик кездерди эстетип калдыңар. Анда ошол студенттик күндөр жөнүндө Кубаныч Сатаевдин бир жакшы ыры бар, ошону ырдап берейин, Сымал кагып канатты, бизге коюп катуу талапты. Мен сагындым абдан берилип, мугалимден өткөн сабакты, мугалимден өткөн сабакты. Ай жылдарга сайып саймасын, ачкан мага турмуш пардасын. Сүйөсүн ак күлкү жыттанган, студенттик күндөр кайдасың? Өзгөрүлүп жылдар жаңырды, өмүр сүрдүм кызык жалындуу. Сонундар көп бирок барынан, студенттик жашоо жагымдуу, студенттик күндөр жагымдуу. Ай жылдарга сайып саймасын, ачкан мага турмуш пардасын. Сүйүүсүн ак күлкү жыттанган,
студенттик күндөр кайдасың? Билим издеп келип алыстан, бактым менен 5 жыл жарышкан. Далай кызды сүйгөм ошондо, дептер берип китеп алышкан. Дептер берип китеп алышкан. Ай жылдарга сайып саймасын, ачкан мага турмуш пардасын. Сүйүүсүн ак күлкү жыттанган, студенттик күндөр кайдасың? Ай жылдарга сайып саймасын, ачкан мага турмуш пардасын. Сүйүүсүн ак күлкү жыттанган, студенттик күндөр кайдасың? Сүйүүсүн ак күлкү жыттанган, студенттик күндөр кайдасың? Студенттик жашооң кайдасың? Чынында эле студенттик күндөр жагымдуу. Деңиз азыр баарына кызык болгон суроону берейин. Мыкты аккордеончу, жөнөкөй, таланттуу мырзага кандай кыздар жагат? Негизи эле кыздын түрүнө карайсызбы, сөзүнө карайсызбы? Ушуну билбейт экенмин. Мага кыздар жакпайт деп кой. Ошон үчүн бойлоп жүрөм 30га чыкса да. Тамаша. Эми музыкант адамдар, чыгармачыл адамдар сезимтал болот аябай. Баардык нерсени жүрөгүнө жакын кабыл алып, баардык адамды өзүндөй көрөт да. Анан кыздарга келгенде аял затын негизи сыйлаш керек. Мага баардык эле бирдей, эми жакканы кандай? Мен окуучуларым деле бар, карындаштарым, группаштарым баардыгына эле мындай бирдей мамиле жасаганга аракет кылам. Аларды мен бир туугандардей эле көрүп, студенттерди дагы мисалы үчүн балдарга караганда кыздарга көбүрөөк басым жасап, аларды жакшыраак окусун деп, аларга кошумча сабак өтүп, мисалы үчүн. Мага мен мисалы үчүн мен окуучум болбосо дагы мен башка окуучуларга деле мындай жардам берип, кыз кишини сыйлаш керек. Жакканына келгенде мага билбейм, көбүнчө эрке кыздар жагат. Эрке неге экенин өзүм да билбейм. Эрке кыздар жагат. Азыркы учурда жүрөгүңүздү багындырган адам барбы? Билбейм, ошол менин жүрөгүм таш белет. Мен жүрөгүм билбейм, багындыра албай атат, же мен багындыра албай атам, билбейм, азырынча. Мен багындыргандар болгон десек да болот. Билбейм, чыныгы сүйүүгө элек мага азырынча. Негизи кайсыл жактын кыздары жагат? Кайсыл жактын? Мага айырмасы деле жок, чындыгында. Кыргыз болсо эле болот. Болгон эрке болсо болду, кыргыз болсо болду. Айтып каладыңызбы 30га чыкканга чейин үйлөнбөйт? Качан үйлөнөсүз? Ушул суроону силер бербей эле койсоңор жакшы болмок. Азыр билинчү эмес, 23 жаштан өткөндөн кийин тууган урук достор деле айылга барсаң качан үйлөнөсүң деген. Үйдөнсөм айтып коем, тойго чакырам деп коем. Силерди да чакырам буйрусо. Мен быйылга деп пландап атабыз буйрусо. Унутпаңыз. Ооба. Анда эмесе сизден дагы бир чыгарма сураналы. Анда бир мен кечээ жакында эле айылга барып, силер чакырганда да айылда болуп, анан барам деп келбедимби? Айылга барып жүрүп келдим. Ошо чыгармачылыгыма түрткү болгон кээде айылдаштарыма да мен айтам дайым. Менин ушу чыгармачыл болуп, эл адамы болуп жүргөнүмө силердин дагы салымыңар чоң депчи. Анткени биз ошол айылдагы элдин пейилине жараша, ошол жерде таланттуулар менен чогуу жүрүп, биздин айылдын топурагы, биздин күнөстүү, токойлуу жер биздин айыл. Ушундай жерде жүрүп чоңойдум деп неме кылам. Эми ошол балалыкты эстеп,
келдим, ата энем, чоң энемдерди эстеп, чын балалык кездерде жайлоодо жүргөндөрдү эстеп, анан бир классташ балам менен бир тоо убакытка чейин, таң атканча чейин ошол айылдын бир бийик жери бар, тоо. Ал жерден ошол Сузак районунан болом дедим. Сузак өрөөндүн бардыгы көрүнөт ал жерден. Ошол жерде туруп өткөн кеткендерди баягы айылда балалык сүйүүлөрдү эстеп сүйлөшүп отуруп келдик. Анан эми ошо балалыкты эңсөө, балалыкка эңсейт күчөм кумарым деп Кадыралы Жусупович Артыков деген менин агайым бар. Азыр кесиптешпиз, чогуу иштеп атабыз. Ал кишинин обондору жагат, ал кишинин бардык чыгармаларына жагат. Адамдык сапаты дагы. Анан ошол кишини көмүл тутуп, ушу чыгарманы жакшы көрөм. Кайерге барсам эле да берем. Ушу балалыкты эңсөө дегенди ырдап берейин, Boz üylör jipke tizgen şuruday, Jaşıl tördün ele oyun jılgasın, Akçudalı bulut köçüp askalar, Tom emirip tыңшабünün ulardın, Şüdürümdü aralay çap jügürüm, Jaşıl törde kulun tayday tuylagan, Balalıka güçöy tengsöm kumarım. Aylı tündö süt aksayırap mangaydan, Akak taştı bulağır жаңырған, Ак çölmöktün kızığına berilip, Jaydın jumşak ürtağın atırgan, Çoң enemdin tыңшап сыйқыр жомоғun, Kıyaldardın düğnösünü tartılgan, Balalıka güçöy tengsöm kumarım. Kaşkasunun ak çavağın ürkütüp, Jorgo minip jolu çuğun ulagan, At çalında şamal menen jarışıp, Toluktardın mukamırın ırdagan, Ömürümdün gül azığın başatın, Ayta berip tügöt albas hiç kaçan, Balalıka güçöy tengsöm kumarım. Balalıka güçöy tengsöm kumarım.
Келиңизден да ак батасын берип, бизге ар дайым ак жол тилеген алтындай болгон апаларыбызга дагы бир чыгарма болсун. Макул. Анда эмесе баа айттык, эненин жүрөгүндө мээримкөлүү таманда бейиштөрү дейт. Апаларыбыз дайым аман болсун. Мен апам да азыр Россияда, Москвада алыста жүрөт. Ошол жакта небере карап, неберелердин жетен деп азыр бир туугандарым ошол жакта иштегенге байланыштуу ошол жака эс алганы кеткен. Саякаттап жүрөт десем болот. Жакында туулган күнү да келатат. Бир жакшы чыгарма бар. Атын атасаң кут сүйүнөт дейт. Жаш оончу агабыз Кубанч Алиевдин оонуна таандык. Жаш Төкмакын агабыз Баян Акматовдун бир жакшы ыры бар, Апакем деген. Жалпы элге сиңген ыр бул. Ошол ырды биринчи жолу элге мындай таанылып, азыркы тил менен айтканда хит болуп электе мен биринчи өздөрүнүн угуп жаттам, ошо Кубанч Алиевдин. Анда Ишен Назаров деген агабыз, по-моему, ырдай элек болчу. Ошондо барып ырдап берсем, аябай апам мени кучактап алып ыйлап, ар жактан атамын байкатпай кошулуп ыйлап, ошентип эле ошол чыгарманы аткарып берген, анда Апакен деген. Bizdi жетели урутпай бактың бөпөлөп калкалайт мерим жамагың карызмын сезген эселеп кайгымды тарттың теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп аламдын ырга бөлөйсүң ак көйлөк кийсең көйкөлүп аламда бир таң аял зат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик канчаң арман бар өзүң бар демек майран бар бейиштеп сенин таманың белгилеп айткан пайгамбар кайгымды тарттың теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп аламдын ырга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйкөлүп аламда бир таң аял зат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик отун жандырган үй ичин майрам шаң кылган өмүргө биздин алып келген энелер үчүн жан курман кайгымды тарттың теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп
Арлың эмес сенчелик, сулуу эмес апа сенчелик, сулуу эмес апа сенчелик. Жалпы аталарыбыз аман болсун деди дагы сизге коштошуу сөзүн берсем. Апалар аман болсун, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу, сиздер аман болуңуздар, сиздердин эфириңиздерге, сиздердин ушул YouTube каналыңыздарга ийгиликтер болсун, ушуну чакырып, конок кылып, элди калктын маданият менен сугарууда бул азыр теле радиолордун анан анын ичинде азыр ушул сыяктуу YouTube каналдардын орду чоң. Ошол кажыбас кайрат каалайм. Ишиңер дайым ийгиликтер болсун, элибизде тынчтык болсун. Бардык көрөрмандарды оорузусу кабыл болсун. Баарыңыздын оорузу ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар бололу, аман бололу. Чоң рахмат, сиздин дагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул менен биздин эл адамы берүү соңуна чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.